УКМК кылмыштуу топтор каткан автоматты ок дарысы менен тапты. УКМКнын алдын ала алынган маалыматы боюнча курал жана октор өзгөчө оор кылмыштарды жасоо үчүн даярдалган. Чүй облусунун Аламөдүн районунда курал жана ок дары катылган жай табылды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан катылган ак-74 куралы жана калибри 5,45 X39 мм болгон ок дары жашырылган. Алдын ала алынган маалымат боюнча мунун баары өзгөчө оор кылмыштарды жасоо үчүн даярдалган. Учурда алынган куралды жашырган адамдарды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Башаламандыктарга каршы даярдык стадиондо элдик кошуун даярданууда. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо миңдей адам чогулду. Бул тууралуу Кактус медиа кабарлады. Маалым болгондой, алар өздөрүн элдик кошуундун мүчөлөрү катары тааныштырган. Өлкөдө башаламандыктарга каршы турарын билдирген. Аларга акысыз тамак берилерин кошумчалаган. Бирок кимдин эсебинен экенин айткан эмес. Булак медиа центр кежи. УКМК Кумтөр иши боюнча экс-премьер-министр Жомарт Оторбаев кармалды. УКМКнын ведомстволор аралык тергөө тобу Кумтөр кенин иштетүү долбоорун ишке ашыруунун аркандай этабындагы коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнү улантууда. 2021 жылдын 16 сентябрында жүргүзүлгөн тергөө иш-аракеттеринин жыйынтыгына жана иште алынган далилдерге таянып, тергөө өлкөнүн экс-премьер-министри Жомарт Оторбаев УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайынын кармоо чечимин кабыл алган. Тергөөдө аныкталгандай, Жомарт Оторбаев Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп турган кезде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Кумтөр кенинин башкы планынын алкагында айлана чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо үчүн Кыргыз Республикасынын суу жөнүндө суу кодексинин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарын бузуу менен Кумтөр Gold компанинин чет элдик компаниясынын кызыкчылык үчүн буйрук алып, Лысы жана Давыдов мөңгүлөрүн мындан ары жок кылууга макулдук берген. Кармалган Жомарт Оторбаевди ведомстволор аралык тергөө тобу аны менен тергөө аракеттерин жүргүзүп, анын жыйынтыгы боюнча жакынкы 48 саатта Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан бөгөт коюу чарасы каралмакчы. Булак саясат кежи. Социал-демократ партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков Ички иштер министрлигине чакырылды. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында, аны бүгүн 17 сентябрда Ички иштер министрдин башкы тергөө башкармалыгына чакырган. Султанбеков азырынча кандай негизде, кайсыл иш боюнча чакырылганы белгисиз. Атамбаевдин туулган күнү белгиленип жатат. Кимдер келди? Алмазбек Атамбаевдин резиденциясында Кой Таш айылында алар экс-президенттин 65 жылдыгын белгилей башташты. Иш-чарага 50-гө жакын адам катышууда, бирок дагы келе баштаган адамдар көп. Алардын арасында өкмөттүн Чүй облусундагы экс-ыйгарым укуктуу өкүлү Туйгуналы Абдраимов бар. Ал Алмазбек Атамбаев адилетсиз кармалган деп, Туйгуналы Абдраимов чакан концерт болот, сергитерлик тамак аш берилет жана ушуну менен бүттү. Тополоң тууралуу маалымат соц тармактарда таркатылып жатат деген туура эмес, деди ал журналисттерге. Белгилей кетсек, Абдраимов бийликти басып алуу боюнча Ички иштер министрлигинде сурак алынган. Иш-чарага Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса, Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина, Кыргызстан социал-демократтары партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, УКМКнын 9-чу кызматынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев, мурдагы мамлекет башчысы Сейит жана Кадыр Атамбаев, активист Токтайым Үмүталиева, Раиса Атамбаевага орхидея бийлик кылды. Коноктор үчүн чоң боз үйдө майрамдык сый тамак уюштурулуп, дастуркон жайылды. Алмазбек Атамбаевга каршы бир нече кылмыш иштери козголгон. Анын ичинде 2019 жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында болгон башаламандыктар, коррупция жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу. Жакында ага түрк жарандарына мыйзамсыз паспорт берген деген айып тагылган. Булак аргумент кежи. ТЭЦти модернизациялоого байланыштуу иштин алкагында Айбек Калиев 15 жылга, Салайдин Абасов 11 жылга эркинен ажыратылган. Бишкек ТЭЦин модернизациялоого байланыштуу иштин фигуранттары болгон Улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев менен
электр станциялары ишканасынын мурдагы директору Салайдин Авазов жаза мөөнөтү аяктаганына байланыштуу абактан чыгарылды. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Айбек Калиев менен Салайдин Авазов жаза мөөнөтү аяктаганына байланыштуу түзөтүү мекемесинен эркиндикке чыгарылды деп айтты жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат кызматынан. Бирок алар качан чыккандыгы тууралуу так айтылган жок. Эске сала кетсек, Айбек Калиев 2019-жылы Бишкек ТЭЦин реконструкциялоодогу коррупцияга тийиштиги бар деп айыпталып, үй мүлкүн мамлекетке алуу менен 15 жылга эркинен ажыратылган. Авазов дагы ошол эле иштин алкагында 11 жыл 3 айга кесилген. Ошондой эле мүлкү конфискацияланып, мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштебей турган болгон. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын соту Туркияда башталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар кабарлады. Маалым болгондой, Орхан Инанды соттон аны бошотууну суранган. Орхан Инанды ага коюлуп жаткан кылмыштардын баары менен тааныша элек болгондуктан соттун отурумун кийинкиге жылдырууну суранган. Мындан сырткары Инанды ден соолугу начарлагандыгына байланыштуу аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү сот тарабынан четке кагылган деп айтылат маалыматта.